Балаңызды рухий жактан алсыз кыла турган 3 нерсе. Биринчиси коркпо деп айтышыңыз. Корку норма нерсе. Суга түшө албаса, сен эркексиңби? Сен менин баламсың го, түш деп түртүп бергендер бар да артынан. Сүзүштү билбейт. Суу чөктүрүшүн билбейт жада калса кээ бирөөлөр. Мажурлап түртө берет да. Жок. Корку норма, сенде дагы корку бар билебиз. Ошондой экен мажурлаба. Экинчиси кир оюндардан тыюу болар. Алсыз кылат. Кир оюндар ылай, суу, таш, ойноба, кир болосун, ылайга жакындaba, лай болосун, сууга жакындaba, суу болосун деп тыюуларды кое бересиң. Бала кичине ойлосун, көрсүн, кармасын, билсин. Ошо менен рахаттуу балалык. Ошо топурак жеп, лайдын ичинде чоңойгон балдар кышуу балдар болот, байкасаңыздарбы? Ал эми үчүнчүсү мажурлап тамак жедирүү. Мажурлай берет да, жебитсе дагы, мынан алып кой, балам мына атаңышын, балам мына же мынанын уранын жеп койсоң бияка барып келебиз деп алдап сулап жедирген аракетин кылат. Мажурлап жедириш кереги жок, бала нормада жеп атат, болду. Мажурлаш кереги жок. Ошондуктан мындай жерлерде өтө жакшы ойлор келет адамга. Өзүңө каалаганда бирөөгө каалап айтууну көрөтөр деп сагамар үстүндө да. Өтө керемет нерсе. Булак өтөгөн булакка агып келип атат, булактар тийилип дарыяга кошулат азыр. Өтө сонун жерлер.